Ушул видеону жанагы куудул Тынар агабызга жиберип койсоңуздар. Качан ушу тууган өрөгө өзү майрам суугалы башка кылып, мейли майрам сууга туугандар алган жакшы, башка жууганда эле өзү сөөктү алып чыгып, боз үйдүн алдына коюп, майыт ушундай койгондо, анан ким келет? Анан ошол айыл молдосу келет, аппак кийинип, капкара жипте, же бир аппак жипте келет дагы. Текеберчилик мусулманчылыкта жаман нерсе дегенде эмне кыласың? Кош өлгүң келе ошол жерде. Айткан кыл кылган. Ошол жерден жаназаны окуп, дуаны кылып коюп туруп, машинасын айдатып алып кет. Аны беркен сөөктү ким алып чыгат? Сөөктү сиз, мен, бул тууган өрөк айлапа бата баргандар кошулуп алып чыгып, ошол жерде сиз окуйсуз. Ушул видеону жанагы куудул Тынар агабызга жиберип койсоңуздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу мусулман бир туугандар, 2 күндөн бери коомчулукта молдолор менен анча-мынча карапайым адамдардын ортосунда же болбосом динди жек көргөн адамдардын жанакы колтугунда котур ташы бар, мына ошол бир кемтик издеген, тукумдан кыр издеген инсандарга бир ызычууга бир себеп болуп калган бир пикири. Ал пикир албетте мына ошол молдолорду текебер деп, жаназада келип 2 күн деп турбайт деп, же болбосом молдолор бир куртой машинада жүрүп, жипте жүрөт деп айткан сыны. Мына ошол агабызга бир түз эле суроо берейин, эми ашыкча сөздү коюп, анткени мына ошол ар ким өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөйт. Эми албетте биз качан мугалимди, устатты, молдону, мына ошол коомдун агартуу катмары менен иштеген кишилерди сыйлаганда гана урмат сый көрөбүз, мына ошондо гана келечек жаркырайт. Бирок тилекке каршы мына ошол ар кимибиз каалагандай калчап, каалагандай бир сын айткан бир коомго келип жеттик. Албетте мына ошол Тынар агабыз молдолор жаназага жипте келет, жанакындай куртой жол тандабастарда келет деп айтыптыр. Эми ошол Тынар агабыз минген, же бир көчөдөгү бир жанакындай блогерлер минген, же бир артисттер минген, ким минсе мине берсин пешене тери менен. Эми ошол жөнөкөй катардагы адамдар минген унааны биздин аттуу баштуу молдолорубуз, устаздарыбыз минсе эмне үчүн болбосун? Биринчи суроо. Молдо эмне машина минбеш керекпи, унаа минбеш керекпи? Экинчиси апапакай таза кийимин кийип алып келет дейт. Апапакай кийимин кийбеген анча-мынча даватчы бир туугандарыбызды жүдөп калды, башка кылды, сакалын албайт, сылаң сычан жүрөт, буту жарылып кетти деп ага да сын айткан биздин коомубуз. Эмне молдолор тазарак кийинсек ага дагы акыбыз жокпу? Ал эми үчүнчүсү мына ошол өлгөн жаназада 2 күн деп, 3 күн деп турбайт дейт. Тынар ага, сиз карапайым адамдар бир той кылганда башкада келип бир кызмат кылып бир 3 саат ашыкча турдуңузбу негизи? Же болбосом биз барып жаназа окуганда башкада 500 сом алып кетебиз, нашы барса. Кээ бир гана бир 1000 сом, 2000 сом бериши мүмкүн. Бирок сиз бирөө дүнүө бир тойго барып бир 20 мүнөт сүйлөп 500 сом алып кеттиңизби? Же болбосом молдо сыяктуу бергениңди бересиң да жөн кое берем, мен милдетим деп унчукпай кеттиңизби? Молдолор биз жаназа окуганга милдеттүү эмеспиз. Шарият боюнча жаназаны ошол мүмкүн болсо баласы, жакыны, небереси окуганы жакшы. Тилекке каршы жаназа окуганды билбейбиз, карапайым адамдар. Нике окуганды билбейбиз. Ошону молдолор аткарып берген болсо, ага дагы 500 сом, 1000 сом пул берип, ошону дагы милдет кылып суткалап туруш керек дегендигиңиз бул адамгерчиликке дагы, акыл эске дагы бир сыйбаган нерсе. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, мына ошол Тынар агабыздын мен ушул суроолорума бир жооп күтөт элем. Өзгөчө бул пикириңиз коомдо мына ошол молдолорго карата бир терс пикири бар адамдардын бир жарасын тырмап, алар кайра ырбатып, мына ошол бир коомдо бир туура эмес талкууга бир жем таштадыңыз. Албетте бул аалымдардын эти, устаздардын эти ууланган, бул ууланган этти жеген адам оңбой калат. Антсе дагы мына ошол эстин бар этегин жыйышыбыз керек. Эми бул жанакы үйрөнгөн адат калабы, үйгө жүгөн салабы деп, баягы байкоочунун таягы деп, бул уже сиздин дин боюнча 3-чү жолку бир жаңылыш кетирген сөзүңүз. Мына ошого футболду сүйлөң, саясатты сүйлөң, жанакы өзүңүз айткан молдолор коркот деген жанакы депутаттарды сүйлөң, бирок динге киришпей эле койсоңуз. Мен студент кезимде убагында мына ошол Чубак ажыны дуурап коюп, ошол кишиден кечирим сураганыңызга дагы тирүү күбөбүз. Андан кийин мына Фатиха сүрөсүн башка кылып шылдыңдап чыгып, аны дагы сатираңарга аралаштырып, ыймандан чыгып кете жаздап, балким ыймандан чыгып да кеттиңер, окшойт, кийин тооба кылдыңар. Ал жерден бир жаңылыштыңыз. Эми мынтип аттуу баштуу аалымдарды, өзгөчө бир жанакы унаасына, башкасына, кийимине чейин асылгандыгыңыз, бул өз сиздин деңгээлиңиз, өтө пасттыгыңыз, тооба кылыңыз, оңолуңуз, адамдарды гыйбат кылгандан оолак болуңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.